кемиктин ичинде рак клеткаларынын көбөйүшү. Бул кандын рагы, ак кандуулук деп коебуз аны. 1 ай же 2 айдын ичинде эле билинип кала турган дарттардын бири да. Физикалык факторлор бул радиация. Эң биринчи белгилер кайсыл убакта баягы коңгуроону басыш керек? Тилекке каршы биз алдын алуу айта албайбыз да. Биринчи байлык ден соолук подкастына кош келдиңиз, урматтуу дос. Адаттагыдай эле өтө актуалдуу темаларды көтөрөбүз. Бул жолу лейкоз оорусу же болбосо кандын рагы. Ушул оору жөнүндө маалымат алыш үчүн биз студиябызга Тимур мырзаны чакырдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Дагы бир Дагы бир жолу жолу. Тимур мырза ушу биздин студияга келип айтып койсоңуз болмок, мисалы депарже барбайм, тажадым депчи. Сиз келип такай айтып берип атканыңызга сизге дагы бир жолу рахмат. Рахмат. Ушу лейкоз оорусу эмне деген оору? Ак кан оорусу дейт же рак оорусу дейт. Чоң рахмат Жапар эже. Сиздердин да жумушуңуздарга чоң рахмат. Ошо себеп дегенде сиз туура айттыңыз. Сабаттуу болуш керек, маалымат алып туруш керек. Мен да ушул маселени дайыма кайталап турам биздин жарандарга, бейтаптарыма. Сабаттуулук бул өтө чоң мааниге ээ. Бул дарылоо ыкмаларынын бири деп эсептелет да, сабаттуулукчу. Эми бул лейкоз темасына кайрылсак, лейкоз туура айттыңыз, бул кандын рагы. Түзмө-түз айтсак болот, кандын рагы деп, ак кандуулук деп коебуз аны. Кандын башкача айтканда кемиктин ичинде рак клеткаларынын көбөйүп жана анын таралышын ушул лейкоз деп аталат да. Эми бул биздин гематология илимибизде эки бөлүк бар. Неопухолевый гематология деп койсок болот, жана опухолевый. Чоң бөлүктөрдөнчү. Анан негизи гематология илиминде көп тармактар көп. Ошонун чоң мааниге жана өтө актуалдуусу ушул кандын рагы болуп эсептелинет. Себеп дегенде бул өтө тез жана агрессивдүү өрчүшүү рак болуп эсептелет да. Өтө тез өрчүйт. Башка рактарга салыштырмалуу мунун клиникалык абалы, клиникалык сүрөтү 1 ай же 2 айдын ичинде эле билинип кала турган дарттардын бири да. Эгерде башка органдын рагы, мисалы үчүн айталы, ашказандыкы же табарсыктыкы же бөйрөктүкү мындай убакыт талап кылынса, жок дегенде 6 ай же 1 жыл тегереги, кан оорулары өтө тез өрчүп кетет да. Мисалы үчүн кээде 2 жума, 4 жума, 1 ай, 2 айдын ичинде эле бардык симптомдорун көрө алабыз да. Эми ушундай өзү эмеси. Анткени кандын бүт денеге таралышы. Туура айттыңыз, себеп дегенде бул кандын табияты ушундай да. Өзү нормалдык абалда кан системасы жанагы кемикте өтө эң жогорку деңгээлде регенеративдүү процесстер жүрөт да. Регенеративдүү деген жаралуучу, пайда болуучу процесстер деп аталат. Себептерин айтып кетсеңиз ушул оорунун. Себептери эми жалпы онкологиялык оорулардын себептерине кирип кетет. Мисалы үчүн биринчиден биз билбейбиз эмне себеп болгонун. Көп оорулар белгисиз эмеспи медицинада. Себебин билсек анда дарылоодон оңой эмеспи, жана инфекциялык оору сыяктуу. Туура айттыңыз. Этиологиялык мындай, мисалы үчүн бул фактор риска деп коебуз. Риск факторлор. Болжол менен белгилүү. Мисалы үчүн биринчиси бул физикалык факторлор. Бул радиация. Радиация өзүңүздөр билгендей көп ушул шишиктерге, залалдуу шишиктердин себеби болуп эсептелинет. Бул тарыхта да болгон, белгилүү болгондой жанагы атомдук бомбаларды ыргытканда Америка Кошмо Штаты 45-жылы Хиросима, Нагасаки шаарларына Япониянын өтө көп адамдарда ошол жылдан баштап эле
бүгүнкү күнгө чейин алар ошол эме менен алышып жүрүшөт да, ошо онкология дарты мененчи. Себеп дегенде радиационный таасир деп эсептелинет. Ошондой эле Чернобыльда болгон окуя 86-жылы атомный станцияда катастрофа болуп, ал кезде ошо Советтер Союзу кезинде бардык 15 мамлекет ушул радиациянын последствияларын жок кылганга эми жардам беришет. Кыргызстандачы бизде? Кыргызстанда бизде актуалдуу маселелер бул жана хвостохранилищалар деп коет. Ошол Миң кушта, анан башка стратегиялык деңгээлдеги объектилер бар, химикалык заттар менен иштеген заводдор бар. Ошолордун зыяны болушу мүмкүн да, себеп катары. Кесепеттер Бул физикалык фактор. Экинчиси бул химикалык фактор, бул токсиндер, яттар, уулар. Бул химикалык заттар менен иштеген адистер. Непосредственно түзмө-түз контакт болуп, ошол химиялык заттар менен алардын эмесин дем алган, абада болгон зыяндары, бул химикалык фактор деп эсептелет. Үчүнчүсү жана ушул үчү түрү өтө илимий деңгээлинде да тажрыйбада да далилденген, бул биологиялык фактор. Биологиялык факторлорго биз вирустарды киргизебиз. Вирустар, онкогенный вирустар бар. Бүгүнкү күндө түзмө-түз сиз айтмакчы инфекциялык агенттер, мына вирустар далилденген. Мисалы үчүн папиллома вирус деген вирус, бул жанагы женский ракка, аялдардын жана рак шейки матки деп коебуз, ошол пайда болгонго түзмө-түз себепчи. Ошондой эле гепатиттин вирусу, гепатит Б, С, жанагы карцинома печени деп коебуз, боордун рагына алып келет. Ошондой эле башка кандын лейкозторуна да вирустар такталган. Бирок аны эми биз дайыма балким таппаса да, бирок определенный учурларда такталып, ошол вирус себепчи болуп эсептелинет да. Ушул үч кеңири таркалган. Демек, себептери өтө көп экен. Анда белгилерине, эң биринчи белгилер кайсыл убакта баягы коңгуроonu басыш керек? Эмне болгондо тезирээк чуркап барып, анализ тапшырып, врачка, гематолог врачына кайрылыш керек сизге? Бул ошол дарттын табияты өзү тилекке каршы. Биз алдын алуу айта албайбыз да, бирок жана дайыма эле айтып келгендей, эң негизи, эгерде ден соолукка бир залака болгон абал болсо, эң негизи биринчи ирет ушу общий анализ крови, кандын жалпы анализин тапшырып коюш керек да. Мен негизи медакадемияда да сабак бергем, ошол өзүмдүн студенттериме ушундай үйрөтөм да. Эң негизги анализ бул жалпы кандын анализи жана жалпы зааранын анализи. Ушул базисный. Эң эле жөнөкөй. Бардык жерде бардык жерде бекер. Албетте баягы эме коммерциялык лабораторияларда платный, бирок кымбат эмес. Кымбат эмес, жана бул доступный да, башкача айтканда региондордо да бардык биздин жарандарыбызга доступный. Ушу эки анализди мен өтө басым кылып кеңеш берет элем. Жок дегенде жылына бир жолу тапшырып коюш керек. Белгилеринен ошол сиз айтып кеттиңиз, сурап, бул белгилеринен биринчиден кандын түшүшү жана анемиясы. Ушул жерден айтып кетиш керек. Гемоглобиндин санынын түшүшү. Гемоглобиндин санынын түшүшү, ошол жерде айтып кетиш керек биздин урматтуу көрөрмандарга, аз кандуулук жана ак кандуулуктун айырмасын. Себеп дегенде бизде ушундай кичине туура эмес түшүнүк бар экен элде. Аз кандуулук болсо, бул ак кандуулук алып келет деп коркушат экен да. Жок, аз кандуулук деген бул өзүнчө бир оору. Биз бул жөнүндө айтып кеттик, жанагы темир аз кандуулук бар. Бул онкологияга эч бир тиешеси жок. Бирок анда деле коркуш керек. Тоготпой койбой. Туура, анда да коркуш керек. Эми ак кандуулукта аз кандуулук болот, симптом катары, белги катары. Бул себеп дегенде жанагы рактын клеткалары кеңири кемиктин ичинде таркап,
нормалдуу клеткалардын пайда болушуна тоскоол берет экен. Башкача айтканда жанагы мындай паразиттерге окшоп кемиктеги жерди, ушул жайды, территориясын басып алат экен да. Басып алып, ошондо гемоглобин да түшөт, тромбоцит деген клеткалар да түшүп калат. Себеп дегенде ошол клеткалар, рактын клеткалары көбөйүп, лейкоцит деп коебуз да, ошо лейкоциттердин жанагы мындай незрелый, өрчөбөгөн абалы бластный клетка деп коет да муну медицинабызда. Анан ошол незрелый, өрчөгөн клеткалардын саны көбөйүп, 20%дан көбөйүп кеткенден кийин биз ошону жанагы острый лейкоз деп диагноз коебуз да. Ошол белгилеринен ушул. Демек, диагностика кыйын эмес экен, бул жана анализ, кандын анализин эле тапшыруу. Бул биринчи этабы, ошол шектениш үчүн жана башка анализдерди жасаш үчүн болгон биринчи кадам бул жалпы анализдин кылганы. Эми баягы белгилерине бир аз болсо да Айтып кетсең. кетсек. Рак оорусу, башкача айтканда кандын рагы, башка залалдуу шишиктер сымал эле бул жанагы табиятында онкологиялык интоксикация деп коет. Себеп дегенде рактын клеткалары өзүнүн жанагы жашоосундагы болгон жанагындай цитокин деп коебуз, Калдыктары, токсиндерин чыгара баштайт экен да канга. Ошондо биринчи ирет жанагы аппетиттин жоголушу. Башкача айтканда алсырап калат. Жалпы туура айтасыз, жанагындай шай кетип, анан кийин жанагы арыктай баштайт. Бул жанагы ошол опухолевый интоксикация деп коебуз, ушу жана токсиндердин кесепетинен. Бул эмнеге байланыштуу болот? Бул байланыштуу болот жанагы рактын клеткаларынын көбөйүшүнө. Ал күндөн күнгө өзгөчө кандын рагында убакыт саатка кетет да. Саатка эмес, кечиресиз секундага кетет. Себеп дегенде кемикте өзү табиятында секунд сайын кан пайда болот да, клеткалар. Эритроциттер, тромбоциттер, лейкоциттер. Ал эми бул ооруда болсо, жанагы туура эмес рактын клеткалары секунд сайын көбөйүп, ушунчалык деңгээлде көбөйүп, ал ушул жана биринчи ирет жанагы кемикти басып алат. Бул жана инфильтрация деп коебуз, раковый инфильтрация кемикти. Анан кийин алар канга чыгып, кан аркылуу тарай баштайт. Бул жанагы биз айтабыз метастаз. Метастаз болгондо булар ошол жанагы биздин кан жаралуучу система деп коебуз. Ошол органдарга, боорго, көк боорго, печень, селезенка, жанагы лимфатикалык бездерге, узелдерге ошол жака барып отурат экен да бул клеткалар. Ошондо симптомдорунан алар чоңоюп кетет. Бездер чоңоет, жанагы лимфатикалык бездер, лимфатический узелдер, жана боор менен көк боор чоңоюп кетет. Ушу лейкоз оорусу менен кимдер көбүрөөк ооруйт? Кичинекей балдар ооруйбу, чоңдорбу, аялдарбы, эркектерби? Бул өтө жакшы кызык суроо бердиңиз. Негизи бул залалдуу шишиктер менен көбүнчө улуу адамдар ооруйт да, негизи. Бул залалдуу шишиктердин табияты, закономерности. Бирок именно ушул лейкоз оорусунда жаш кичинекей балдар да оорушат. Бул өзгөчөлүк. Ушул кандын рагынын өзгөчөлүгү жаш балдар, өспүрүмдөр бул эмеге карабайт экен да. Жашына карабайт. Жынысына да карабайт. Туура айтасыз. Бир жерден окудум эле, баягы канчалык улуу болгон сайын өмүрүнүн акырында болгондо дагы баягы залалдуу шишик пайда болот депчи. Ушундай бир риск бар да. Бул лейкоз оорусу жаш балдарга көбүрөөк таандык экен да. Ооба, жаш балдар да оорушу мүмкүн да. Эми көп нерсе белгисиз да, эмне үчүн, кандай, эмнеге дегендечи. Эми турмушта көрүп эле жүрөбүз. Менин жакын туугандарым эле ушу кичинекей баласы, эркек баласы жана отургузгандан кийин башталды дейт, алсырап. Эми белгисиз, чочуганданбы же эмнеденби, дарыданбы же ичкен тамагынанбы, ушу тамагындагы айтып кетсек жакшы болот эле, туура тамактаныш керек жөнүндөчү. Анан ошо бала
лейкоз диагноз коюлуп, ошо биздин институт онкологияга барып ошол жерден айыгып чыгып кеттик. Мгм. Азыр учеттон чыкты. Эми ал жөнүндө дагы токтолойлу, э. Мгм. Эми рак оорусу дегенде эле болду. Крест коюлат, э. Мен айыкпайм. Мгм. Мен тиги көз ачыктарга чуркашым керек, Мгм. тияка чуркашым керек, буяка ушул дарылоо ыкмалары жөнүндө айтып Мгм. кетсеңиз. Дарылоо ошо сиз азыр туура айттыңыз. Бул биздин башкача айтканда стереотипибизде бар. Рак деген диагнозду укканда бул как жанагындай приговор сымал болуп, ушундай депрессияга түшүп кеткен учурлар көп кездешет да. Анан кийин дагы доктурларга кайрылып, ошол доктурлардын айтканын жасаса өтө жакшы. Бирок ушундай учурлар болуп калат. Доктурларга барбай жанагы көз ачыктарга барып, табыптарга барып, анан кийин ал жерден дарыланып, бирок кийин кайрадан андан ош бетер оор абалында кайра кайтып келген учурлар да болот да. Ошон үчүн албетте бул жоопкерчилик доктурларда болот да. Ошон үчүн доктурларга кайрылыш керек. Азыр ошол дарылоо ыкмаларынан лейкозду негизи башка рактын түрлөрүндөй эле эң мындай алтын стандарт деп коебуз. Бул химиотерапия. Химиялык зат менен, башкача айтканда дарылар менен ошол рактын клеткаларын өлтүрүү. Анын өзүнүн схемалары болот. Ошол лейкоздун түрлөрүнө жараша, себеп дегенде лейкоз негизи айтып кетиш керек, эки чоң түрүнө бөлүнөт. Острый жана хронический, ыкчам жана өнөкөт депчи. Анан анын ичинде да бөлүнүшөт миелобластный, лимфобластный деп. Бул түрлөрү аябай көп. Анан ар бир түрүндө өзүнчө бир схема болот. Схема балдардыкы өзүнчө, чоңдордуку өзүнчө, мындай аксакал улгайып калган кишилердики өзүнчө болот да. Бирок бул маселеси бир эле, ошол жанагы химиотерапия. Жалпысынан мисалы 10 кишиден канча айыгып кетсе болот ошо острый фазасы менен жалпы алгандачы? Менде азыр статистикалык данный жок, Жапар эже. Бирок айтайын дегеним, бизде жылдан жылга бул жана диагностика жана тажрыйба жана лечение шарттары жакшыртып болгондуктан бизде азыр жакшы болуп айыгып кеткен да бейтаптар көп да. Биздин учетто турушат, бирок алар уже основной негизги курс леченияны бүтүрүп, ремиссияга чыгып, жана жөн эле азыр бизге келип контролго келип кеткендер көп. Албетте, баягы канча эрте кайрылса, ошого жараша да болот да, э. Туура. Бул эми эрте өз убагындагы лечение бул чоң эмеге себепчи болот да, айыгып кеткенге. Сиз эми ушу эксперт катары, гематолог катары ушу диагноз коюлду дейли, лейкоз оорусу. Лейкоз диагноз депчи, кандай кеңеш берет элеңиз оорулууларга? Диагноз коюлгандан кийин. Диагноз коюлгандан кийин ошо биринчи маселе бул кеңеш берерим ошо албетте ооруга ушул эмеге чөкпөй, капага ушул диагнозду уккандан кийин биринчи очередь ушу бейтапка жана анын туугандары да чогуу ушундай депрессияга албай, тескерисинче жакшы мындай үмүт кылып, ошол доктурлардын айтканын жасаш керек да. Себеп дегенде лейкоздун лечениясы өтө узак болот. Жок дегенде 2 жылга чейин багытталган да, программный лечение деп коебуз. Анын өзүнүн жана сизге азыр айтып кеткендей курстары болот, режимдери болот. Биринчи ирет мисалы үчүн биз жанагы илимий тилинде айтканда индукция ремиссии деп коебуз. Ошо биздин максатыбыз ушул ремиссияга жетиш. Ремиссия деген ошол жанагы клеткалардын санын жок кылып, нөлгө түшүрүп, жана ошол абалды сактап калыш. Ал үчүн ошол жана өзүнүн режимдери болот, жана ар түрдүү химиотерапевтик дарылар болот. Ошолордун комбинациясы болот. Негизи биз колдонобуз полихимиотерапия деп коет. Бир нече заттардын, бир нече химиялык дарылардын түрлөрүн колдонобуз. Бирок аны менен бирге чогуу бул ооруга мындай өтө кыйын
ооруларга болгондуктан биз дагы чогуу сопроводительный лечение деп коет. Бул бейтапка сөзсүз түрдө кандын компоненттерин куябыз. Бул жана масса, тромбомасса, свежезамороженная плазма, ар түрдүү растворлорду куябыз. Жана дезинтоксикационный жанагы физрастворлор, коллоидный растворлорду. Анан кийин протекторный лечение деп коет. Химия дарылар, ал өзүнчө бул зыян келтирүүчү дарылардан. Бул не только рактын клеткаларын талкалайт, башка нормалдуу клеткаларды да талкалайт. Ошон үчүн протекция деп коебуз, защита. Бул жанагы ашказанды, эметиги жүрөктү, боорду, бөйрөктөрдү, нервтерди коруп турган дарыларды коебуз. Андан сырткары антимикробный леченияны беребиз. Бул антибактериальный, антивирусный, антигрипповый. Бунун баары тең параллельно кетет. Демек, дарылоо оңой эмес, э? Өтө кыйын, Өтө кыйын. өтө кыйын. Анда ооруну кантип алдын алса болот? Бул негизгилерин 1, 2, 3 деп санап бере аласызбы? Бул алдын алуу маселелеринде, рак ооруларында жалпысынан эгерде айтсак, бул жанагы сиз туура айтып кеттиңиз, жана здоровый образ жизни деген, Сергек жашоо, э? сергек жашоо туура айттыңыз. Сергек жашоого эмне кирет мисалы? Сергек жашоого Жакшы маанай, э? туура, вот биринчи ирет ушул жакшы Кыймыл, туура кыймыл аракет. тамактануу. Туура. Оңой эле да ушуларды жасаш. Негизи ошол не медикаментозный деп коебуз, ошо ал эч кандай эмени талап кылбайт, дармектерди. Ошо жана кыймыл аракет, жакшы тамактануу, туура тамактануу, өз убагында тамактануу, анан жакшы маанай ошол баары комплексный болуп эсептелет. Бирок рак ооруларында бул непредсказуемый ооруларга кирет да. Биз Ооруну кайдан болду деп айтыш кыйын. кыйын. Ошол себептен ошондой диагноз уккандан кийин деле бул сиздер айтайын дегеним мындай кайгыга чөкпөш керек да. Жакшы ниет кылып, Алладан жардам сурап, жакшы настрой кылыш керек да. Мен ушуну сурайын деп аттым эле сизденчи. Ушу ислам дининде сиз эми бир эле медик катары, медицина жагынан эксперт болбостон, ислам динин дагы аябай карманып ошону окуйсуз. Ошо ислам дининде оорубаш үчүн кандай бир кеңештер бар? Негизи дартты берген да Алла, шыпаны берген да Алла да. Биз айтабыз, биз докторлор себеп гана кылабыз. Себеп кылабыз, бирок шыпа, результат, натыйжа Алладан болот да. Ошол себептен жанагы жакшы ниет кылып, бул биринчи албетте талап кылынат, сабырдуулук талап кылынат. Анан кийин ушул жакшы ниет кылып, ниет кылганда ушул жакшы дуа кылып, себеп дегенде пенде менен Алла Тааланын ортосунда эч кандай ортомчу жок да. Эгерде адам кайсы жерде болбосун, ал ооруканада болобу же үйүндө болобу, ушу алаканын жайып Алла Тааладан жардам сураса, Алла Таала сөзсүз жардам берет да. Ошого ишениш керек. Эң сонун. Мен бүгүн эртең менен мына ушу YouTube каналдын жана не деп коет, отзывдары чыгып турат да, улам чыгып калат. Анан эрте турдум, саат 5те турдум да, анан кийин карасам келиптир. Карасам жаңы эле жазыптыр бирөө. Ушундай бир терс маанайда жазылыптыр да. Сүйлөй албайсың, анан эмне орусча кошосуң, анан балентүлөн, кемпирсиң, анан тиги бул депчи. Анан ойлоп койдум. Ой тобо деп ушул кишини аяп кеттим. Таң атпай туруп, ушу мен ойлойм, ушу намаздан кийин жаздыбы депчи. Же болбосо мен 5те турсам ушу маалда жанына эмне күч келет депчи. Ошо жакшы маанай болсо, бирөөгө жакшылык каалап турса, деги эле бирөөгө акча бербей эле кой. Жакшы эле көңүл жакшы каалап койсоң, оору азаят анда. Туура айтасыз. Анан жини келип эле кычырап эле тиги жана эмелерге, соцсеттерге бирөөнү жамандап эле жазып жүрсө, андан көрө жакшы жазып койбойбу? Ой, рахмат силерге. Силерден өкмөттөн да сурабай, эч кимден сурабай, өзүңөр бизге маалымат берип атасыңар деп жазып койсо, маанай да жакшы болот, ден соолугу да жакшы болот. Ошого макулсузбу? Албетте, биз өзү мусулман адам
кайсыл жакшы мусулман адам деп суралганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, башка мусулмандарга колу менен тили менен зыян бербеген адам ушул жакшы адам да. Тескерисинче жакшы биз ушундай болушубуз керек, жакшы тилек кылып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, өз ара болгондо да жакшы Ооба. мамиледе болушубуз керек. Ошо биздин динибиздин негизи да. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы жашаш керек да. Ооба. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушу менен биз лейкоз оорусундагы сиздерге айтып бергенге аракет кылдык. Эгерде сурооңуздар болсо жазыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Анан дагы бир нерсени унутуп калыптырмын. Тимур мырза эң активдүү катышкан адамга сизден баягы бекер консультация болот, Ошо Тимур мырзаны издегендер Авиценна клиникасында кабыл алат. Авиценна клиникасы болсо ушул передачанын, ушул маектин негизги демөөрчүсү. Анан биздин подкастка жазылып, башкаларга бөлүшүңүз. Сизден сураныч. Рахмат көңүл бурганыңызга. Ар дайым ден соолукта болуңуз. Болду окшойт. Рахмат.